Түз эфирде улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. 0312 90 31 21-ге чалыңыздар. Биз учурда биз түз эфирде олтурабыз. Бизде Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Сизге өтө суроолор көп. Биздин кыргыз элибизден келаткан суроолор өтө аябагандай көп. Аңгы чакты биз түз телефон чалымда кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич. Ва алейкум ассалам. Сизге бир эки суроом бар эле. Айта бериңиз. Биринчиси, ушул жерден сиз аябай так иштегенди, чынчылды, анан бетке айтканды жакшы көргөн жигитсиз. Биз аябай жакшы билебиз муну. Сиз ушул экил бийликке аралашпай да жүрөсүз. Эсиде ушул экил жерден президентке келип калсаңыз, сизге акыл өтпөгөндөй бололу. Сиз өзүңүз айтып атасыз, чет жерде билимдүү, илимдүү жаштарыбыз көп деп. Баары чачырап кетти деп. Ушул президент болуп келип калсаңыз, ушул жердеги жанагы телевизордо бизди тазаткан, жеп ичирген ушул саясатчылардын баарын жок кылып, ушул таза биздин чет жерде жүргөн жаштарыбызды ушул сиз өзүңүздүн тегерегиңизге алышты биз аябай каалайт элек да. Азамат, атыңызды билбей калдым. Экинчи суроом. Ушул жерден биздин азыр бийлик менен Сооронбай, Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда чоң жарака кеткен турат. Бул эки эле кишинин кызыкчылыгы эмес, бүт муоркил кыргыз элибиз үчүн, Кыргыз Республика жерибиз үчүн өтө уят болуп, бүттүк кошуна колоңдорго. Бирөө стенанын ар жагына отуруп, бирөө стенанын бер жагына отуруп алып туруп, элдин баарын экиге бөлүп, окту колотко бөлүп, ушул жерден. Анан ушул экил жерден экөөнү бир столго отургузуп, телевизиянын баарына, эл журттун астына ушул экил экөөнү беттештирип, кимиси чын эмес, кимиси мыйзамдуу иштеп атат, кимиси мыйзамсыз иштеп атат. Ушул экилерди тактап койгонго болобу? Ушуга жооп берип койсоңуз. Сизге чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Жараткан тилегиңизди берсин. Биринчи сурооңуз боюнча, баягы жаштар боюнча, сабаттуу жаштар боюнча, алар бар тилекке каршы өздөрүнүн күчүн колдонууга мүмкүнчүлүк жаратпаганын кесепетинен башка жактарга кетип калып атат деп мен жана көрсөтүүнүн башында айттым. Буюрса биз тизмеге киргизгенде дагы ошондой принцип менен киргизип атабыз. Тазаларды, жаштарды. Биздин ошол бүтүн Кыргызстандын тизмесинде өзүңүздөр өткөндө да көрдүңүздөр. Ар дайым шайлоодо көрүп атасыздар, жаштар көп. Менин тегерегимде бүгүнкү күндө иштеп аткандар жалаң жаш балдар менен кыздар, себеби ошолор гана туруктуу. Бираз жаш өтүп калгандардын амалдары көбүрөөк. Алар ар кандай сөздөр менен туура. Мен бул сунушуңузду эске алам. Экинчиси, эгер экөө тең ушундай кимиси таза, кимиси кандай экендигин билебиз деген болсо, мен дал ушул кайрылууда айттым. Аксакалдар өзлөрүнүн сөзүн айтып туруп, бир жерге отургузушу керек дагы. Экөө тең жооп бергенге даяр болуш керек. Бир тарабы мен жооп бергенге даярмын, кайда чакырсаңар барам дегендей болду. Атамбаев муну мойнуна алды дагы, айтты. Тилекке каршы мен өзүм дайындап, эл шайлаган эмес, мен дайындап койгон президент болуп калды деп. Мен ушул боюнча жоопкерчиликти тартканга даярмын деп атат. Кеп ушул жерден башталат. Эгерде экинчи тарабы дагы, бул Жээнбеков, даярмын деген болсо, ак же карасын чыгарып алышыбыз керек. Ошол ак же карасын чыгарып алганга кабылетибиз жете турган аксакалдар, улут уюткулары барсыңарбы деген чакырууну таштадым. Кудай буйрса күтө туралы. Бизде дагы түз телефон чалып атқан кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Ассаламу алейкум, түз эфирдесиз. Алло. Түз эфирдесиз, айта бериңиз. Алло, угулуп атабы? Угулуп атат. Саламатсыздарбы? Алейкум ассалам. Адахан ага, кечиресиз. Мен сизге менен 2 жылдан бери көрүп, жүзүңүзгө суроо бергим келип жүргөн, бирок азыр да кыскача түшүндүргөнгө аракет кылам суроомду. Убакыт аз экен. Мен суроом мындай. Биздин мамлекеттин мамлекет иштеген адамдардын арасында сиз эң тажрыйбалуусуз деп биз көрөбүз, элдин ою. Анан сиздин көз карашыңыз боюнча барбы биздин үмүтүбүз акталабы? Бир убакыт келеби, ошол убакыт биз сыймыктанып башка элдерге мактана турган бир падыша келеби бизге? Биз дагы сыймыктангыбыз келет. Кээде айткандан уялабыз, башка чет мамлекетте дос балдарыбыз бар, тааныштарыбыз бар, туугандарыбыз бар. Биз сыймыктана турган адам барбы бир? Үмүтүбүздүн деңгээли бир ишке жиптелүү болуп калды.
Түшүндүм, рахмат. Анан сиз келсеңиз дагы чоң үмүттөбүз. Ушу баарын оңдоп кетесиз деген үмүттөбүз. Биз дайыма үмүттүү болгонбуз. Бирок жаңы падышабыздын келгени боюнча биздин үмүтүбүз акталбай калды. Ушундайды биз көрбөйбүз. Эгер боло турган болсо сизди как адис катары канча убакытта күтүшүбүз керек? Мен азыр 31ден менин атым Артур. Рахмат, жашыңыз куттуу болсун. 31деги болсо Алтын мырза, абдан керемет мезгил. Үмүт эч качан кетпеш керек. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Анан бизде таза жетекчи келеби деген сурооңузга. Жараткандын ушундай бир бизге берген көрсөтмөсү ушундай да. Ниети бузук элге жакшы падыша берилбейт да. Ар бир элдин ниетине жараша падыша болот дейт да. Мындай деген сөз менен мен элди күнөөлөп аткан жерим жок. Элибиздеги ошол каалоо бир аз төмөнүрөөк. Биз тазалыкка умтулуп атабыз дагы, аттиң деп коюп, анан ошол тазалыкты кура турган күн келгенде шайтандын азгырыгына берилип кетип атабыз да. Көпчүлүк учурда акчага, тамак ашка, куда сөөккө, жердешчиликке, башкаларга бурулуп кетип атабыз. Алтын мырза, Кудай буюрса, менин дагы үмүтүм сиздикиндей сыяктуу. Биздин мамлекетте таза, күчтүү азаматтардан келет дагы. Биз бир канча жыл башта айттым эле, Борбордук Азияда аталык ролун ойногонбуз да биз. Аксакалдык ролду ойноп келгенбиз. Тилекке каршы көп жылдардан бери аны колубуздан жоготуп жибердик. Ушул айланып тарых кайра келет колубузга. Үмүт үзбөйлү. Ал үчүн талыкпай күрөшүшүбүз керек. Буюрса келет. Мен ушул күндөрдү жакындатуу үчүн күрөшүп келатам. Ошол күндөрдү жакындатуу үчүн мен өмүрүмдөгү бирден бир максатым ушул. Күрөшөбүз. Жакшы, Адахан Кимсанбаевич, дагы телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич. Алейкум ассалам. Сизге бир суроо берейин дедим эле. Мен таарымасаңыз, сиздин бир характериңиз бар. Сизге суроо берсе кайра суроо менен жооп бересиз да. Анан кандай суроо болсо да өзүңүз мындай ичинен сүттөн ак болуп чыгып кетесиз. Балким сиздин ушул мүнөзүңүз элге көпчүлүккө жакпай артка тартылып аткандыр. Балким ушул мүнөзүңүздү кайтырсыз. Бирок президентке сиз достойный адам экениңизди билебиз. Бирок анча-мынча мүнөзүңүздү болбосоңуз өтө жакшы болмок. Рахмат. Рахмат. Кеп мындай да, мүнөз жараткандан берилген мүнөз болот да. Бирөөлөргө жагат, бирөөлөргө жакпайт. Сиздин сунушуңузду мен кабыл алайын. Азыр эле бул журналист иниме айтып атам да, биринчиден суроо бергенди так үйрөнүшүңөр керек деп, мен Мирлан иниме ыраазычылык билдирем. Сизден сабак алышыбыз керек дейт. Кээ бир кишиге кеңеш айтып койгон болсоң, аны туура кабыл алат дагы, аябай баалайт. Кээ бир кишилер аны башкачараак түшүнүп калат. Мүмкүн сиздин дагы сунушуңузду мен эске алып жүрөйүн дагы. Чыдабай кеткенден, атын ким деп калды, теңчүсүзбү, аксакалсызбы, кандай болсоңуз дагы, чыдабай кеткенден, ичиң бук болуп кеткенден, жабылып кеткенден, ошондой мүнөз болот да. Жанагы эт менен челдин ортосунда шылпыйып, жанагы шымын булгаган баладай болуп олтура албайм дагы, тарс жооп бергеним мүмкүн каттуураак тийсе керек. Мен ушул кезден пайдаланып айттым эле өткөндө, бир мисал келтиргем да. Ыркырап жүргөн жолборс, ыркырап жүргөн арстан, экөө биригип, ызылдап көзгө көрүнбөй жүргөн чиркей челик зыян келтире албайт экен элге. Ошол арстан жолборстордун колунан бир жылда 12-14 киши каза болот экен. Ызылдап көзгө көрүнбөй, аябай үнүн чыгарбай жүргөн чиркейлер 2.700.000 кишини өлтүрөт экен деп. Мына ошол ун чыкпай жүргөндөрдөн корколу. Жердешим, урматтуу замандашым, эң жаман нерсе ошо ызылдап. Эмне болсо дагы тарс айткан жакшы да. Ичиңден былгытып, анан бир кези келгенде анан көрсөтөм деп, тымпыйып жүргөндөрдөн Кудай сактасын да. Мен эске алам сиздин сунушуңузду, туура сунуш. Бизде дагы түз телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Мадмар байке алло тилек айтайын дегем да. Угутам. Мен ушул кишини деги эле ушул акылым туюп көзүм көргөндөн бери ушул кишини тааныйм, мен ушул кишини колдоп келем деп. Биз буну элдик президент деп атап келебиз. Ушул мен суроо берем, сиз качан мамлекеттик
элдик таза президент болсун, качан таза шайлоо өтөт? Сиздин оюңуз кандай, кантип таза шайлоо өткөрсө болот? Сиздей адамдан мен билгенден, жекелеген билгенден ушу бир эле адам калды, бир үчтүк, ошол сиз. Атын ким деди? Мен ошентип ойлойт элем да, калган саясатчылар бүттүгү ар ким өз жолу менен кетти, өзүнүн эрки менен кетти го, ошол бир эле ошол элдин талабын талашкан, мамлекеттик талапты талашкан, ошо чындыкты айтып келсеңиз дагы сизди мындай колдоп барып отуруп, сиз айткандай акча сатылып кетип атат. Ошону кандай жол менен кылса болот? Оюну түшүндүрө алдымбы? Рахмат, сурооңузга рахмат. Атыңызды тилекке каршы айтпай калдыңыз, же эстей албай калдымбы? Таза шайлоо өткөрүүгө 100% мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде биздин элибиз таза шайлоону кааласа. Бизге шайлоого бөтөн мамлекеттин жарандары келип добуш берип аткан жок да. Ооба. Студенттерибизди болсо баягы зачеткаңды алып коем деп коркутат. Мугалимдерди иштен айда берем деп коркутат. Коркпогула чайланайындар. Коркпогула. Эч ким эч нерсе кыла албайт. Өзүңдүн көкүрөгүңдөгү кишини тандап ал деп кайрылып эле атам. Билбейм, 4 шайлоо, соңку 4 шайлоодон бери кайрылам. 6 шайлоодон бери кайрылам. Эч кимден коркпочу. Өзүңдүн көкүрөгүңдөгүн тандап ал дагы. Ошол шайлоо бүткөндөн кийин дагы биздин добушубуз кандай эсептелди деп көзөмөлгө алып коелучу. Таза шайлоо өткөрөбүзбү, каалайбызбы ушуну? Ал бизден көз каранды. Келгиле таза шайлоо өткөрөлү. Келгиле акчага кетпейле. Келгиле тууган куда сөөк, жора жолдошчулукка барбайлы. Келгиле жанагы бир кесе куюп берген шорпосуна барбайлы. Келгиле жанагы кыргыз эстрада чырактары деп, жылдыздары деп алып барып алган кишилердин концерттерине барып, улагын чаппай коелу, тобун чаппай коелу, этин жебей коелу, арагын ичпей коелу, акчасын албай коелу. Таза шайлоого баралы. Ал өзүбүздүн колубузда. Бөтөн мамлекет бизге таза шайлоо өткөрүп бербейт. Эгер ушунчалык кыйналып атсаңыз дагы, албай кое албай турсаңыз, алып, жана Акаев айтты эле, берген алгыла, ичкиле, жегиле, билгениңерди шайлап койгула деп. Ошондон башталганда баары. Жок дегенде ошол Акаев айтканды жасап койгула, анда алып жеп, аларды жазалап, чоң атасынын сандыгын тапкан жок. Ошол сиз менен биздин чөнтөктөн чыккандарды кайра чачышат. Бизде аябаганы дагы WhatsApp аркылуу дагы суроолор өтө көп, дегичекте дагы телефон чалуу бакин кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Кимсан Айчка бир суроо айландым. Биринчиден ишиңизге келет. Анан Алакан беке сиздин жагы менен мурдагы кишинин суроо берип кеткен боюнча да айтайын дегенде, сиз бир да суроо бергенде олдон кезде мен азыр менен деле урушпайт да жооп берсеңиз, сиздин берген жообуңузда бир аз агрессия бар үчүн биз эметебиз да. Кээде айтып коебуз, ушул суроону сен кантип бердиң десе, ар бир кишинин суроо берүү укугу бар да, негизи. Кылмыш дүйнөсүндө заменение спроса нету деп коет. Ошон үчүн сиз аракет кылышты элге мындай туура жеңил жооп берген аракет кылыңыз. Экинчи суроом, Жээнбеков менен Атамбаевди бир столго отургузуу менимче бул туура эмес. Кылган кылмышына Жээнбеков болсо кылмыш жасаса дагы, Атамбаев болсо да жооп бериш керек. Элди сызга отургузду. Эми Жээнбековдун кандай кылганын кийин келечекте көрөлүбүз, бирок Атамбаев элди толук сызга отургузду. Аларды элдештирүүдүн бул эл душманы болуп калат. Аларды элдештирсең, ал ертең сапарды чыгарып бер деп баштайт. Андан көрө баары кылган ишине жооп бериш керек, менин оюмча. Сиздин оюңуз кандай ошого? Туура. Биринчи сурооңузга мен айттым, мен эске алайын дедим. Экинчи сурооңуз боюнча аны элдештирейин деген эч ким жок. Ушул түшүнбөстүктөн улам анан кээде мен катуураак жооп бергенге туура келип калат да. Аны элдештирейин деген эч ким жок го. Эч ким элдештирейин деп аткан жок го. Мен тескерисинче айтып атам. Экөөнүн тең четке чыгарып, экөөнүн тең бүгүнкү күнгө таасирин тийгизбей коюп, накта эл тарабынан шайланган, эл ишенимине ээ болгон өкмөттү курап, ак карасын териштире турган улуттук макамдагы комиссия болуш керек. Ушул күнгө келтирген экөө тең деп атам мен. Себеп бирөөнү жетелеп келип ордуна отургузуп кетти да. Жалгыз киши келип калган жок да. Ошондуктан элдештирейин деген киши жок. Тилекке каршы ар ким ар кандайча түшүнөт экен. Бир эле сөздү айтам мен, 10 киши 10 түрдүү түшүнөт да. Мен ошогадан чыдабай кеткенде катуураак түшүндүргөнгө аракет кылганымда сиздерге кополураак тийип кеткендей болот экен. Эми тымпыйып, унчукпай, мурдунун учунда сүйлөп отурган азаматтарды да көрүп атпайбызбы? Бир тарс жооп берип койгон, мага капа болбоңуздар. Менин жүрөгүм таза, урматтуу замандаштар. Ар кимге өзүнө жараша кыялы болот экен. Эми биз дагы 50дөн өттүк. 60-ты карай баратабыз. Бир аз токтоно турган мезгилибизге келдик, бирок токтоноюн десең, ичиңдеги кайнап аткан, буркан шаркан болуп аткан адилетсиздик тынчтык бербейт экен да. Бирок эске алабыз.
түз телефондагы чалуубуз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, сиз түз эфирдесиз. Мени угуп атасыңарбы? Ооба. Адахан, нөкөт курдаш экен, сен деле айтайын. Мындан 4,5 миң жыл мурун Конфуций айткан. Каждый народ имеет того правителя, которого он заслуживает деп. Туура. Биз өзүбүз кандай болсок, биздин жетекчилерибиз, лидерлерибиз ошондой болот. Анан Атамбаев болобу, Жээнбеков болобу, Мадумаров болобу, келип бир күн оңдоп бере албайт да. Туура. Атамбаев деле экспорттоп берген жок. Биз коом өзүбүз биринчи оңолушубуз керек. Өзүбүз кандай болсок, азыр айтып атасыңар, жакшы шайлоону өткөрөлү, түзө таза өткөрөлү, анан тиги президент. Биринчи коом өзүбүз өзгөрүш керек, биз өзүбүз. Биздин арасынан чыгат ошонун баары. Мен ошону айтып атам да, өзүбүздөн көз каранды, таза өткөрөбүз, өзүбүздөн көз Америка каранды. экспорттоп келген жок. Чоң рахмат. Өтө отуруп Рахмат. Мына Конфуцийдин айткан сөзүн айтып атат да, эми мен бул киши көрдүңүзбү? Бул киши каттуу жооп берди, эл капа болбойт да. А мен бир аз эле кабак түйүп койсом эле капа болуп туруп калат да. Биз капа болбойлучу, айланайындар. Мен айтып атпаймынбы? Элди жакшы көрсө, менчелик жакшы көрөр деп. Элге күйсө, менчелик күйөр. Бирок баягы ата менен эне өз балдарына каттуу какыс кокус кылганда дагы аларды жаман көргөндөн какыс кокус кылбайт. Ошолорго күйгөндөн да. Анан биздин Жусуп Баласагын бабабыз айтып кеткенде, иттерге эгерде дейт, арстанга ит болсо падыша, иттерде арстанда итке окшоп үрүп калат дейт. Биз падыша тандай албай атабыз да. Улуу элбиз, түпкүлүктүү элбиз, кылымга арыткан элбиз, аябай кыйын элбиз, акылдуу элбиз. А эгер ушунчалык акылман эл, кылымды арыткан эл болсок, эмнеге жетекчи тандай албайбыз? Кызыл кекиртек. Кызыл кекиртек напсы шайтан бузуп коюп атат да. Эгерде эл каттуу көзөмөлгө алып таза шайлоо өткөрөбүз десе, өткөрөт. Каалоо керек. Менимче, мына 2020-жылга эл ушунчалык жетилди да. Мен көп жолугушууларды өткөрүп атам. Көп жаштар менен, студенттер менен, аксакалдар менен интеллигент бүт баары тойдук, бүттүк, эми тазалыкка барабыз деп турат. Кудай ошону куттуу кылган болсун. Экинчиден, ошол эле Жусуп Баласагын бабабыз айтат, эгерде дейт, иттерге падыша болсо арстан, иттерден падыша чыгат андан ашкан. Азыркы суроо берген кишинин Конфуцийди мисал келтиргени ушундан турат да, эгерде сен арстан болсоң, неге чөөнү жетекчи кылып алып атасың деп суроо берип атат да Конфуций. Неге? Сен жолборс экенсиң, а неге чөөнү сен жетекчи кылып атасың дейт. Неге чөөгө баш ийип атасың деп атат да. Сен жолборс болсоң, сенден мыкты жолборсту тапчы дейт. Эл биз кабыламбыз деп атабыз, биз ак элбирстин тукумубуз деп атабыз. А эмнеге анда ошол ак элбирстей болгон кабыламдарды таба албай атабыз? Маселе ушунда, ошону чогуу издейбиз, Кудай буйрса. Буйрса. Бизде дагы WhatsApp суроолор өтө көп болду. Эми WhatsApp суроолорго кезек берели. Саламатсызбы Адахан Кимсенбаевич? Мен сизге ишенем, сизге добушумду бергем. Шайлоо учурда кандидаттарга детектор аппараты менен өтүшүн ишке ашыра алабызбы? Менимче эң күчтүү детектор бул адамдын өзүнүн абири. Андан өткөн детектор болбойт. Андан өткөн таразада болбойт. Атыңызда Кудай берген, затыңызда Кудай берген. Эгер президент болуп калсаңыз, Кыргызстан бат эле оңолот дейт. Буйрса. Тилегиңиз ишке ашсын. Саламатсызбы? Алмазбек Шешенович парламентке кетириш керек деп айтып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Алмазбек Шашенович кече айтты, парламентти кетириш керек деп, мен парламент шайланганда эле айтканмын. Себеп элдин жок дегенде тең жарымын добуш алган партиялар отуруш керек да. Азыркы отурган 6 партия биригип элдин тең жарымына жетпейт да. Бул нонсенс. Бул мындай бир жакшы эмес көрүнүш да. Эл ишенимине ээ болгон, элдин өкүлүбүз деп отурган азаматтар жок дегенде элдин көпчүлүгүнүн добушун алыш керек. Эми Атамбаев кече айтты, биз башында айтканбыз. Менин жанагы капа болуп аткандардынга бир жооп катарында да, мага капа боло беришет, мен кезинде айтып коем да. Кезинде айтсаң тепкилеп жатат, анан тарых ошону далилдеп келгенде
айтпады беле ушул деп жыйынтык чыгарбайбыз да, кезинде айтылган чындык аябагандай катуу ачуу тиет. 2020 жылы буюрса, Адахан Кимсанбаевич, бүтүн Кыргызстан депутат болуп калса, партиясы. Кетсин деп айтпайсызбы? Кимди? Тарасын деп айтпайсызбы жогорку кеңеште? Жогорку кеңеш эгер татыксыз боло турган болсо, мен кетсин деп айта берем. Дагы бир жолу айтам. Мен отурган ордума, кылып аткан кызматыма байланып калган киши эмесмин. Мен мынол дүйнөнүн кызыкчылыгынан баш тарткан киши. Мага депутат болосунбу? Эгер депутат болушка баягы балдары менен ант ичишип алып отуруп калган, мен ушу калыңыз дегенде мандатты таштап коюп чыгып кеткен кишимин. Мага мурдум, мен чын айтайын, мурдум бүткөн жок ал мандатка. Бизде түз телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, угулуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Биз Адахан мырзага чын жүрөктөн бир калоо тилегин айталы деп чыгып атабыз. Биз Адахан мырзанын ушунчалык таза, кыргыз эли үчүн күйгөн инсан катары бүтүн Кыргызстан түптөлгөндөн баштап сыйлап келебиз бул кишини. Мен өзүм Лейлек районунан болом, Исхак Разаковдун жеринен болом. Исхак Разаков туткан кишисиз Адахан мырза. Ар дайым ошо ак болуңуз. Кыргыз эли үчүн сиздей жолборс 100 жылда бир жаралса жаралат, бирок биздин кыргыз элибиз ошону түшүнбөй атабыз. Көптөгөн жылдан бери мына өзүңүз айтып келатасыз, манты жеп отурган жеринен асмандан түшүп калдым, өзүм келип калдым деген элди шайлап келатабыз да, жол башчылар. Мына сизге ошогон даяр жетекчилерди эч ушундай бир кыргыз элинин башына хан кылып алып келе албай атабыз. Сизге кааларым чын ден соолук, ар дайым кыргыз элинин батасын алып, ушундай бир кыргыз элини бир дүйнөгө даңазалаган, дүйнө даңазалап суктанган бир мамлекетке айланат деген биз чоң тилек менен сизди да канса өмүрүбүз өткөнчө колдойбуз, дагы колдой беребиз. Кыргыз эли бир убак келет, түшүнөт, сизди хан кылып шайлайбыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жакшылыктарды бирге көргөндө насип кылган болсун. Тилегиңизге рахмат. Суроолорго кезек берелийми? Ассаламу алейкум, Адахан Мадумаров. Мен сизди Кыргызстанда эң күчтүү адам катары көрөм. Сиз президент болсоңуз буюрса, эмне ишти эмнеден баштайсыз? Тартиптен. Бардык нерсенин тартиптен башталат. Бардык нерсенин башаты тартип. Анан экинчи эң бир күчтүү нерсе элдин бийликке болгон ишеними. Сиз президент болду дейли, Адахан Кимсанбаевич. Батукаевдин жумушун эмне кылмак элеңиз? Ар бири өзүнө жараша жазасын тартмак. Бул ишти созуп отуруунун кажети жок. Себеп? Чубап отырсаң эле барып тиет. Бир заматта баары бири-бирин кылганын билет. Аны узакка созуп, анан баягы кылмыштуулукка каршы күрөшүп атам, коррупцияга каршы күрөшүп атам деп элге жарыя кылып отуруштун кажети жок. Бир эле заматта баягы төкмакындар сайрагандай кылып сайрап айтып беришет баары четине. Ишенесизби ушуга? Мен ишенем. Мен бөркүмдөй ишенем. Бир жерден кармаганда эле бүт баарын айтып берет. Канча күндө жыйынтыктамаксыз? Эми күн деп айтып отурган, көз ачып жумганча эмне болорун жараткандан башка эч ким билбейт дейт. Мен айтып атканым, кыска мөөнөт, кыска мезгилде дегенде бир 3 айда ачып берем, андай мындай деп кадам санаган өкмөттөрдөн эмес. Мен айтып атам, Кыргызстандагы эң чиеленишкен ишти 10 күнгө жеткирбей ачсаң болот. 10 күнгө. Экиле кишини кармасаң, бүт жана жип чубагандай кылып чубап айтып берет. Ишенип койгула мага, мен билем да, жетекчилердин менталитетин да билем, ой жүгүртүү сезимин да билем. Кимди кармаш керек экен, кай жерден кармаш керек, баарын билесиз. Баягы айтып атпаймынбы, колуңда эгер мыкты саяпкер болсоң дагы, колуңда укуругуң болбосо, сен азоо кулунду кармай албайсың, тайды кармай албайсың да. Укурук керек. Бийликке баргандан кийин укуругуң күчтүү болот, укуругуң узун болот. А сен колуңда эч нерсе болбосо, азоатты кантип кармайсың? Же азоатты кантип минесиң? Ошол сыяктуу эле нерсе. Биз кыска жарнамага кезек берели. Андан кийин сөз түрө маегибизди улантабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин дагы убактыбыз аз калды. 0312 90 21 чалып туруңуздар. Эксклюзив көрсөтүүбүз улантат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде саналуу мүнөттөр эле калды. Азыр бизде дагы түз телефон чалып бар экен. Адахан Кимсанбаевич, мүмкүн болсо кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен суроом Адахан мырзага. Салам алейкум Адахан аке. Алейкум ассалам. Биринчиден ден соолук каалайм, өмүр каалайм. Иштериңизге ийгилик. Сизге бир суроом бар эле. Бир эмес, эки деле суроо.
Биринчи суроом, сиз могу Кыргызстанга президенттик шайлоого келет белеңиз? Эми шайлоо болгон учурда. Депутаттык эмес, президенттик шайлоого. Экинчи суроом, сиз ушул Кыргызстан күйүмдүү президент келет деп ишенесизби, ушуга? Келечекте жакын арада президент күйүмдүү Кыргызстанга, кыргыз элине күйө турган президент болот деген ишеним барбы сизде? Рахмат. Эки сурооңузга тең кыска жооп берем. Сизге каалап кетерим. Ушундай тайбастыгыңыздан жазбаңыз эч качан. Биз сизди колдойбуз. Эгер президент боло турган болсоңуз, Кыргызстанга, кыргыз элине мындай ишеничин актаган кыргыздын күйүмдүү келечектеги бир мындай улуу эл сыйлаган жол башчы болушуңузга тилектешпиз. Амин. Бирге болсун баары. Рахмат. Биринчи сурооңузга президенттик шайлоого барамбы, барбаймбы аны эл чечет, Кудай буйрса. Ошол күнгө аман эсен жетсек, эл менен акылдашабыз, чечебиз. Экинчиден, күйүмдүү президент келеби деп сураган сурооңузга, аны дагы эл чечет. Эл баары тараза. Калк айтса, калп айтпайт дейт. Эгерде биздин калың элибиз ушу кишини каалайбыз, ушу киши бизге туура, түз, адилеттүү жетекчи болуп берет деп эл колдоп кеткен болсо, аны элдин колунда. Биринчиси жараткандын маңдайга жазган, экинчиден эл колдосо. Биздин элибизде укмуштуудай сөз бар да. Таамай сөздөн пайда жок, таянаарың болбосо дейт. Эгер эр болуш сөз эмес, көк найза болсо дейт. Элди башташ эч нерсе эмес, ээрчи турган элиң болсо дейт. Эгер ээрчип кете турган болсо, сөзсүз түрдө буйрса болот. Баардык максаттарыбыз, тилектерибиз бир экен. Ушуну чогуу көргөндү насип кылсын. Адахан Кимсенбаевич, көз ачымганча биздин да эфирибиз соңуна чыкты. Аябаганда көптөгөн элден келген СМС суроолорубузду жеткизе албай калдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин аманатыңыздарды албетте өз эсине жеткизебиз. Биз Адахан Кимсенбаевичке беребиз сурооңуздарды. Мүмкүн өзү окуп, сиздер каалоо тилек айткан каалоо тилегиңиздерди дагы кабыл алат. Бизде дагы бир кыска чалуубуз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Десек, бек каршы коюлуп калды. Сизге чоң рахмат, Адахан Кимсенбаевич. Мүмкүн болсо биз ушул элге эркин микрофон беребиз сизге. Мына суроо берип, суроолорго жооп ала албай калган, убакытка жараша суроо жетпей калгандардан мен кечирим сурайм биринчиден. Мүмкүн болушунча суроо бергенге аракет кылдыңыздар, мен жооп бергенге аракет кылдым. Эң негизгиси биздин ичибизде катып кала тургандар эч нерсе жок. Баарын ачык жооп беребиз, баардыгын ачык сүйлөйбүз. Эгерде кайсы бир суроолорго берген жооптор сиздер айткандай кополураак болгон болсо кечирим сурайбыз. Мен айттым, биздин башка стандарттарга көнүп алган болсо керек. Эч качан ойлобоңуздар, эгерде каттуураак сүйлөп койгон болсом, бир ичиндеги бир жек көрүү сезим менен дегендей андай ойдо калбаңыздар. Мен тескерисинче ошону жеткиликтүүрөөк болсун дегендей сүйлөйбүз. Кээ бир учурларда айтып калат го, мына Турдак Нусубалиевичти дагы, Исхак Разаковичтин дагы, Абсамат Масаличти дагы көздөрүн карагандан бираз айыга тилек дегендей болуп. Бирок ишенип коюңуздар, мен эки киши менен 10 жылдан ашык тыгыз иштешкен киши катарында экөөндө тең эки аксакалда тең мээримдер аябай күчтүү эле. Чыныгы нукура аталык мээримдер бар эле, бүтүндөй калкка жетерлик мээрим бар эле. Мүмкүн көздөрүндө анча-мынча бир каар болсо керек. Биз ушундан коркушубуз керек да, көзү менен жылмаңдап туруп жайлагандардан коркушубуз керек да. Күлүп туруп жайлагандардан коркушубуз керек. Ошон бири-бирибизди туура түшүнөлү. Сиздер мага сабак берип, мен сиздерден сабак алып, азыр эле бул киши танапсыз учурунда суроо берди да, сиздин мугалимиңиз ким деп. Менин мугалимим ушул эл. Бирөө мындай жүр дейт, бирөө андай тур дейт, бирөө мындай сүйлөй, экинчиси андай. Ошентип ыңгайсыз жерлерди түздөп коет, аша чапкан жерлерди кыскартып коюшат. Биз дайым түбөлүк элден үйрөнүшүбүз керек дагы, биздин устатыбыз дагы эл болот, тарбиячыбыз дагы эл болот. Сөзсүз түрдө туулгандан баштап ата энең кандай тарбияласа, окуткан мугалимдерин кандай тарбияласа, ошого барабыз. Келечегибиз кең болсун, заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, ар бирибиздин тилеген тилектерибизди жараткан өзү берген болсун. Эгер жана айтып атпайсызбы, кийин дагы бир кайталап чакырсак берилген суроолорго деп. Кайсы убакта жолугушууну каалаган болсоңуздар, чакырсаңыздар, мен дайым сиздердин кызматыңыздардамын. Чоң рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде экс-спикер Мадумаров Адахан Кимсанбаевич Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы болду. Сизге да чоң рахмат. Буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, сурооңуздар бере албай калган болсоңуздар, буюрса жакынкы 1-2 ай ичинде дагы биз түз эфирге конокко чакырып, дагы кенен кесир жооп алабыз деген ойдобуз. Сизде менен мен бүгүн продюсер Мирлан Муратов болдум. Кийинки ишемби күнү жолугушканча сак саламатта калыңыздар.